Атым Уларбек, фамилиям Кубанычбек уулу. Биз Жалал Абад областына караштуу Ташкөмүр шаарынан жана Каракөл шаарынан келип, Баткен областында бул айланма жолду асфальт иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул жол боюнча айтып кетсек, жолдун узундугу общий бизге 6,5 километр болуп берилсе, анын биз 4,200 узундугун уже басып бүттүк. Асфальттын эни 7 метр болуп, калыңдыгы тебеленип, пневмоколесный каток жана жөнөкөй каток жүргөндөн кийинкиси 6 сантиметр, 6,5 сантиметр болуп чыгып атат. Тамагаш жактан караганда тамагаштарыбыз өз убагында берет. Ишке өз убагында келебиз, иштен өз убагында кетебиз. Мен Искендеров Бактыбек Токтобаевич, номер 46 жолдор телөө мекемесинин башчысы болуп иштеймин. Мына өзүңүздөр көрүп турган жол бул азыр Кадамжай Айдеркен Чечме жолунун 129 километрден 136 километрдин аралыгында турабыз. Ушул күнгө чейин бул жол түзөө жолду жумуштары болгон эмес. Президентибиз Садыр Туркожоев Жапаровдун түз тапшырмасы негизинде ушул жумуштар аткарылып атат. Бул жумушка азыр ушул участкага жагалмай ишканасы тартылып, подрядчик катары ошолор жумушту аткарып турат. Ушул күндө азыр 4200 километрине асфальт төшөлүп бүттү. Жалпысы бул жолдун айланма жол, Орозбеков айылын айланып өткөн айланма жолу 6,5 километрди түзөт. Проектный сметный документациясы убакытты үнөмдөө максатында азыр проектный сметный документациясы дагы жумуш дагы параллельно жүрүп жатат. Мунун азыр иш кагаздары проекттин үстүнө даярдалууда. Мен балам таштап коеюн.